с участием наших министров. Ыр майрамдын өкүлдөрү Баткен шаарындагы жаңыдан курулган Иса Акунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын окуу дарылоо жана илимий комплексиндеги заманбап шартта иштеп жаткан клиникадагы кызматтар, медициналык жабдуулар жана адистердин иши менен таанышып, өз ара тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Это предназначено для урологических и флор-операций. Здесь у нас есть вот камеры, вот, и кислороды, все имеется, все уже готово к эксплуатации. И мы сами тоже уже готовы. Я сам по профессии кардиохирург. Кыргыз-өзбек тажик элдеринин ортосундагы бул саамалык кылымдардан бери кошуна жашап келе жаткан үч өлкөнүн эл аралык достугун, ынтымагын бекемдөө менен бирге саламаттыкты сактоо, маданият жана башка тармактар боюнча тажрыйба алмашууга шарт түздү. Мындай жолугушуулар кошуна элдердин ортосундагы түшүнүшүүнү тереңдетет. Кыргызстан халкы милли чалгы асбапларда чырайлы ракслар менен күтүп алышты. Бизди Кыргызстанда жогорку деңгээлде күтүп алышты. Анда мыкты ыр бийлерди көрсөтүштү. Жаратылышы кооз жайларга алып барып эс алдырышты. Бул үчүн кыргыз элине чоң ыраазычылык айтабыз. Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан элдеринин достугу эч качан өчпөсүн. Мына бүгүн бизди чоң заманбап клиникага алып келишти. Чындыгында заманбап медициналык жабдыктар менен мыкты шарттар түзүлгөн экен. Мен абдан таң калып турамын. Бул жерде тажрыйба алмашуулар болуп жатат. Алдыда маданият кызматкерлери менен биргеликте жакшы ырларды жаратабыз деп ойлоп жатамын. Бул биз үчүн сыймык. Albatta niyatimiz bor. Biz san'atkorlarga bu faxr. Эске салсак, Баткенде өтүп жаткан эл аралык ыр майрам кошуна жашаган кыргыз-өзбек тажик элдеринин ынтымагын, өз ара ишенимин бекемдөө, жакын кошуналардын карым-катнашын чыңдоо, чектеш областтар ортосунда кызматташууну өнүктүрүү максатын көздөйт. Асылкан Махамат кызы, Расул Ахматов, жаңылыктар.